Барыңыздарга салам, менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен капкейкенин рецепти менен бөлүшөм. Өзүм канча жылдан бери ушул рецепт менен жасап келем. Бир жасаганда окшот, сөз жасап көрүңүздөр. Ал эми капкейк эмнеге чөгүп кетет, эмнеге кекстай болуп аябай үйдө көтөрүлүп кетет, ошол суроолордун баардыгына видеонун аягында сиздерге жооп беремин. Бизге керектүү азыктар бул сливочное масло, ун, разрыхлитель, сахар, сүт жана бир жумуртка керектелет, жана капкейкинин ушундай капсуласы керектелет. Баардык керектүү азыктарды описанияга жазып койдум. Комнатный температурадагы сливочное маслобузга сахарды кошуп миксер менен аралаштырып алабыз. Андан кийин сүтүбүздү кошуп дагы аралаштырып, кийин жумуртканы кошуп, аны да жакшылап чалып алабыз. Баардыгын бир массага келтирип алгандан кийин ун менен разрыхлитель экөөнү алдын ала электен өткөрүп жакшылап аралаштырып алабыз дагы. Аны дагы кошуп миксер менен чалып тесто жасап алабыз. Тестобуз ушундай өтө суюк эмес, өтө коюу эмес болот. Буну кондитерский мешокко салып алып, капкейкинин капсуласына 45 граммдан салып чыгасыздар. 45 граммдан көп болуп кетсе, акырын кашык менен алып салсаңыздар болот. Мен 150 градуста 20 мүнөттүн ичинде бышырып алам. Сиз өз духовкаңызга карайсыз. Ушул жерден көптөр кетирген бир катаны айтайын. Капкейки бышырып атканда арасын аябай жакын кылып коет. Капсулаларды антип жакын кылганга болбойт. Ортолорун алыс кыласыз. Эгер будан да көбүрөөк количествода бышырам десеңиздер, ошол убактысындагы градусундагы кичине көбөйтөсүздөр. Ушинтип эгер жакшы көтөрүлбөй астына түшүп баратса, градусун кичине 5 градуска көтөрүп койсоңуздар, капкейкиңиздер ортосу чөкпөй жакшы бышып чыгат. Бул дагы бир лайфхак. Ушундай көтөрүлүп, мен да көтөрүп койдум элем, градусун көтөрүлүп бышып чыкты. Анан тоодой болуп дагы үйүлүп үстүнө чыгып калбаш керек. Андай учурда сиз разрыхлительди көп кошуп койгон болосуз. Идеален капкейки тоодой болуп да көтөрүлбөш керек, жана астына чөгүп да кетпеш керек. Орточо болуш керек. Капкейкибиз муздаганга чейин крем жасайбыз. Творожный сыр, сливкини миксердин жардамы менен жакшылап чалып алабыз дагы, кондитерский мешокко салып даярдап алабыз. Мен ушундай насадка колдоном. Капкейкиге номери жок экен, экрандан скрин кылып алсаңыздар болот, же болбосо өзүңүздөрдүн колдонуп жүргөн насадкаңыздарды колдонсоңуздар болот. Бардык капкейкибизге кремдерди жагып алабыз дагы. Үстүн коздойбуз. Мен болсо үйдөгү бар ягода менен коздоп койдум. Сиз посыпка болобу же башка нерсе менен дагы коздосоңуз болот. Көптөрдөн көрүп калам, капкейкиге айран кошуп же болбосо растительный май кошуп жасашат. Ал уже кекс болуп саналат. Эгер идеальный капкейкинин рецептин билбей жүрсөңүз, ушул рецепт менен жасасаңыз болот. Даамы кекстен өзгөчө болот. Настоящий капкейки болот. Сөз жасап көрүңүздөр. Видео пайдалуу болсо менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыз. Дагы менин каналымда кандай рецепттерди көргүңүз келет, сөз комментарийге жаза кетиңиз.